Самара Каримова, мен элдин кызыгуусундамын жана популярдумун. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, мукам үндүү, ырчы аткаруучу, театр жана кино актрисасы Самара Каримова Марал радиосунун «Эсте болсун 2 саат» программасында чыгармачылыгындагы жаңылыктары тууралуу жана көрөрмандарынын сын пикирлерине көз карашын айтып берди. Өзбек сериалында бизнес-вумандын ролун аткарам. Дайыма изденүүнүн үстүндөмүн. Элиме жаккан жакшы, канаттуу ырларды ырдасам деген изги тилегим бар. Соңку жаздырган ырым Роза Алкожанын Доре чыгармасы болду. Ошондой эле кытайлык композитор агабыз Эсентур Курманалым ага арнап ата-эне тууралуу сонун бир ыр берип жиберген экен. Кийинки жаңылыгым болсо, Өзбекстандын 120 сериалу Кадырхан тасмасына тартылып жатам. Чынын айтсам, бул сериалга тартылуу түшүмө да кирген эмес. 2019-жылы Өзбекстандын Ташкент шаарында жеке концертимди бергем. Ал жерге аталган сериалдын режиссеру да келген экен. Анан өзү байкап жүрүп, Өзбекстандын эл артисти Мирза Азизов менен жакшы тааныш экенимди билип, мен жөнүндө сураптыр. Бул сериалдагы ролум жөнүндө кыскача айтып кетсем, Кыргызстандагы бизнес-вумандын образын жаратам. Анын көптөгөн ишканалары жана жылкы фермалары болот экен. Ушунча жүрүп ат мингенге такыр убактым болбоптур. Аткарып жаткан ролум өзүм аябай жакты. Буйруса сериалга тартылуу иштери февраль айында уланат. Калган бөлүгү ошол мамлекетте тартылат. Кыргызстанда да мыкты сериалдар тартыларына ишенем. Эң негизгиси, мен жөнүндө сөз болуп турганы жакшы. Чыгармачыл адам үчүн дайыма сөз жөнүндө сөз болуп турганы жакшы эле көрүнүш. Анткени кээ бир аракет кылып, мен айтсын десе да жыйынтык болбойт. Жаман айтканда, жакшы айтканда көрөрмандарыма ыраазычылык билдирем. Бирок көпчүлүгү дайыма жакшы калоо тилегин айтып, батасын берип алкап турат. Кээде сени билбей туруп эле жаман сөз айткандар, жазгандар да болот. Анан менден тааныштарым, ошондой пикирлерди окуйсуңбу деп көп сурашат. Мен атайын аңдып, кайсы жерде кандай комментарий жазылыптыр деп окубайм. Анткени убакыт тар. Азыр жаш кезимди иштеп, тырмактай болсо да кыргыз маданиятына салым кошоюн деп аракеттенип жүрөм. 3 балама татыктуу билим берсем деген кыялым бар. Эл көзүндө болгондон кийин дайыма хайп болуу деле жакшы. Демек мен элдин кызыгуусундамын жана популярдумун. Шубам жакшы талкуу болсун деп башка темага коюлган. Эл оозуна жакшы эле алынды окшойт. Күлүп. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Гүлжигит Сатыбеков, кайкыган куштай көктө канат кагып күлөнгүм келет. Ырчы обончу Гүлжигит Сатыбеков жан дүйнөсүнө катылып жаткан ойлорун социалдык баракчасына пост кылып бөлүштү. Калемимди колго кармап, кагазымды камдап, кунт коюп кечке кадалып, келечекке кат куржун кетирүүнү куп көрдүм. Кызарып күн кирип, каш карайганча козголбой көпкө каттым. Көргөндөр күлсө керек. Кыялданып келер күндү күдөрүм көксөп, көшөрүп күтүп көгөргөм. Кези келет, кабатырланба, көбүрөнөм. Келечегим кызыктуу, көңүлдүү, кадырлуу күндөрдөн куралат. Кыязы купуялыктын кедергиси көңүлүмдү калтырып, капачылык күндөн күнгө көбөйүп, келечекке кайдыгер, кош көңүл карап, кыжалатчылыктан кыйналып кеткен сыймын. Кичиненде курсакты кампайтып, кошуна курбуларыма кошулуп, каткыра күлүп, кыялына келгенди кылган капарсыз кезим кайдадыр кетти. Кайрылбайт, көргүм келет каяктан, кыйындыгыңды көрсөтчү, колуңдан келсе кайтарып кел, күчүңдү көрөйүн, келе колуңду. Кара күчкө көдөнүңдү кекетем. Кемпирдин кыттай куйган керес кептери кулагымдан кетпей койду. Кандай күн келгенин кайратыңдан кайтпа. Кыпындай кепти көл кылгандар канча. Кыбырап көр казгысы келген ку. Кыйтыр көрөзгөй кишиден кач. Коркунучтусу калпычы. Калптын казаны кайнабайт. Келгенине кубанба, кеткенине кайгырба. Кутулганыңа кубан. Колуңдан келсе кайрылба. Кет. Келе, кезикпе, келгин келгенде курбу көп. Көгөлөктөп кептер көзүңдү көр кылып көптүрөт. Кеттиң келгенде көрүпсүң кимдигиңди. Кашан кунандай камчыланып, кийин калып кыйкырсаң, кайрылганын көрөсүң. Кыл чайбай кеткендерчи, кээде кадырыңа кейисиң. Күрмөгө келбеген кебиңди, кунары качкан кызыктай кейпиңди көргөндөрдүн кычуусу, көксүүсү канбайбы? Кайкыган көктөгү куштай, көктө канат кагып күлөнгүм келет. Келечегиме күчтүү, кубаттуу, кайраттуу, көкүктөгөн кайтпаган, карама каршылыктан коркпогон, кыйын кишиге кезигесиң, көрөсүң, кубаттайсың, коштойсуң, кубанасың,
курудуштай Кудай кошкон күндөрдү, кылымдарды кезебиз. Канчалаган кайрылбас керемет күндөрдө кайкыйбыз. Кыдырга күнгө кезиксем, кол кысышып кубанган келбетти көрсөм, кыялдарым көз карашка курчаса, кыйырсыз күчкө коюлушуп, коомдогу кыйын кезеңди кубалап, карапайым калкымды, Кыргызстанымды күчтүү, кубаттуу, көркөмдүү кылгым келет. Кезегинде кылымдарды карытып келген качанкы кыргыз, касиетиңден кагылайын. Кырылгыз, кемилгиз кыргызым деп жазды ырчы. Маалымат булагы, Заман Чекит, KG. Эрлан Андашев, ырчы, Суперинфо мага чоң мотивация берди. Эфир телесериалына саундтрек катары жазылган. Эрлан Андашевдин аткаруусундагы Кечир мени ыры учурда элге жакшы тарап жатат. Мындан башка бир топ хит ырлардын аткаруучусу Эрлан Андашев, авто каарманы. 8 жылдан бери Америкада жашап, иштеп, негизги жумушунан сырткары чыгармачылык менде алек болгонго жетишкен ырчы менен байланышып маектештик. Саламатсызбы, Эрлан мырза, кандай жүрөсүз? Ассаламу алейкум. Гезиттин жалпы жамааты, ардактуу мекендештерим. Баарыңыздарга Америкадан иштеп жүргөн мекендештердин атынан салам айтам. Американын Огайо штатынын Синсинати шаарында жашап жатканыма 8 жыл болду. Өзүбүздү жергиликтүү сезип калганбыз, күлүп. Кайда жүрсөк дагы ар бир кыргыздын жүрөгү Кыргызстан деп согот. Муну айтпасак да түшүнүктүү. Кыргызстанга качан келесиздер? Келгенде эмне менен алек болом деп ойлойсуз? Эртең же кийинки жылы деп айта албайм. Баары буйрук менен болот экен. Биз Америкага 1-2 жыл иштеп кайра кайтабыз деп келгенбиз. Карасак эле 8 жыл өтүп кетиптир. Көбүнчө эмнени сагынасыз? Баарын сагынам. Жеримди, элимди, туугандарымды, досторумду, көчөлөрдү, тамактарды жана башка. Америкага баргандан кийин баалуулуктарыңыз өзгөрдүбү? Өзгөрдү. Жашоого, үй бүлөгө болгон көз карашым өзгөрдү. Жашоону сүйүп жашаш керек экен. Бар нерсени баалаганды, учурду баалаганды үйрөндүм. Жашоодогу биринчи баалуулук үй бүлө, андан кийинкиси жакшы көргөн ишиң менен алек болуу, өзүңдү кыйнап, каалабай эптеп-септеп иштебеш керек экен. Ошондой эле өлбөй жашаачудай мамиле кылбаш керек. Анткени 5 же 10 жылдан кийин эмне болуп кетерин билбейбиз. Акчанын артынан чуркап да өмүр өткөрбөш керек. Чет өлкөдө жүргөндө өз өлкөңүздө болуп жаткан окуяларга көбүрөөк сарсана болсоңуз керек. Октябрда болгон окуяны кандай кабыл алдыңыз? Кыргызстандагы окуяларга көз салып турабыз. Бул окуя биздин убакыт менен кечинде башталды. Түнү менен көз ирмебей интернетти карап, сарсана болуп көрүп олтурдум. Кайсы жакта болсо да ар бир мекендештибизди, өлкөнүн келечеги ойлондурат деп ойлойм. Бул окуяда жаштардын көз карашынан өзгөрүп жатканын, туура жолдо келе жатканын көрдүм. Менде жаштарга үмүт пайда болду. Анда маекти өзүңүздүн жашооңузга буралы. Азыр эле спорт залдан келдим деп калдыңыз. Спортко жакынсызбы? Спорт менен аябай катуу машыгып жатам деп туура болбой калат айтсам. Ден соолугума бир аз кам көрүп жатам. Ал бизге берилген аманат. Канча байлыгыбыз болсо да ден соолугубузга татыбайт. Ошондуктан баарыңыздарды спорт менен машыгууга чакырам. Ишиңиз менен катар чыгармачылык менен алектөөнү оор болгон жокпу? Көкүрөктө жаткан чыгармачылык кое бербейт экен. Адам өзү жактырган нерсе менен алектенсе, жумуш деп эсептелбейт туура. Менде жалгыз калган учурлар көп болот. Ошол маалда эригүү келет. Америкага келгенде чыгармачылыкты токтотуп, шашпай убактым көп болгондо кайра ырдап баштайм деп ойлогом. Америкада жүрүп деле ырчылыгымды улантууга Эрмек Нурбаев, Мирбек Атабеков жана Курал Чокоев түрткү болду. Эрмек Нурбаев 2 жыл мурун Америкага келгенде мени музыкалык долбооруна тартып кеткен. Курал Чокоев менен телефондон сүйлөшүп жатканда, азыр иштөөгө мүмкүнчүлүк болуп жатса, аны эмнеге эртеңкиге калтырасың? Иште деген. Мирбек Атабеков менен жолдо баратып ырларымды угуссам, ал дагы ушул ырларды чыгарышың керек экен деп калды. Ушул адамдар түрткү болуп, кайрадан ырдап чыктым. Баштап алгандан кийин токтотпогонго аракет кылып жатам. Азыр Кечир мени ырыңыз жакшы алынып жатат. Ушул ыр тууралуу айтып берсеңиз. Бул ыр эфир телесериалынын режиссеру Нарбото Нарбаевдин сунушу менен саундтрек катары жазылган. Сөзүн Эрнест Түмөнбаев жазды. Обону мага таандык. Негизгиси ыр чын жүрөктөн жаралды. Эл жакшы кабыл алат деп күткөн эмесмин. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деген чын экен. Эл ырысынды угуп жаткан чоң сыймык. Бул бизге чыгармачылыгыбызды мындан да мыкты деңгээлде улантууга чоң күч-кубат берет.
Сизден мыкты чыгармаларды күтөбүз. Былтыр ырчы Ирина Шот экөөңүздөр аткарган «Жаным ырыдай элге жакшы алынган». Бул ыры Суперинфонун тандоосу боюнча жылдын мыкты ыры аталган. Алдыда Ирина Шот менен дагы дуэт аткаруу планыңызда барбы? Учурдан пайдаланып Суперинфонун жааматына ыраазычылык билдирем. Добуш берүүнүн акыйкат жүрөрүнө былтыр өзүм күбө болдум. Бул бизге чоң мотивация болду. Ирина Шот менен пландар көп. Алдыда сизден кандай жаңылыктарды күтсөк болот? Ырчы айым менен ырдай турган «Бирге болом» деген ырым бар. Кайсы ырчы кыз жетикире ырдай алат деп ойлонуп жүрөм. Мындан тышкары испан тилинде бир ырдын үстүнөн иштеп жатам. Алдыда мыкты деңгээлдеги өзгөчө концертимди берүү максатым бар. Максатыңыз ишке ашсын. Быйылкы жылдын дүйнөлүк окуясы тууралуу сурагым келип жатат. Пандемия учурунда Америкадагы көрүнүштү айтып бериңизчи. Ооба, бул жылы бардык өлкөлөргө тест таасирин тийгизген апат башталды. Кыргызстанда элдин бир муштум болуп бири-бирине жардам бергени жакшы көрүнүш болду. Ал үчүн сыймыктандык. Чет жактагылар да колубуздан келген жардамыбызды бердик. Америкада өкмөт элине кол сунуп жатты. Бул жакта жардамга муктаж адамдар жок эсе. Анткени баары жумуш менен камсыз болгон. Элге бир топ жеңилдиктер берилди. Мисалы, насыясы барлардын насыя төлөө мөөнөтү 3 айга узартылды. Бул жакта да насыя алгандар көп. Ал эми жумушсуз отуруп калган ар бир үй бүлөгө $1200 берилди. Пандемияда элге көп кыйынчылык деле келген жок. Анчалык көйгөй жаралганы көргөн жокпуз. Америкадан кандай үлгү алсак болот? Бул жакта эл мыйзамды ыйык тутушат. Мыйзамды сыйлоо — бул тартип, өнүгүүгө карай жол. Мыйзам үстөмдүк кылган үчүн бардык кызматкерлер өз иштерин жоопкерчиликтүү аткарышат. Адамдар бири-бирин сыйлоону, мамиле курууну да билишет. Мисалы, жолдон полиция тотсо, ал жаранды сыйлайт, өзүн тааныштырып, эмне себептен тосконун гана айтпастан, эмне үчүн жол чырактан туура эмес өтүп кеттиңиз, балким буга мажбур кылган себептер болгондур деп сурайт. Кечиресиз, байкабай калдым деп да башка себепти айтып түшүндүрүп бере алсаң кое берет. Кыргызстанда маи айдоочуга кыйын болот. Айдоочу тараптан да сыйлоо жок. Биз мамиле курганды да үйрөнүшүбүз керек. Жөнөкөй мисал, Кыргызстанда бирөө-бирөөнү тиктеп карап калса, эмне карайсың, жакпай жатамбы деп орой сүйлөп кирет. Америкада мындай учурда ал сага жылмайып салам деп коет. Ушундай үлгүлөрдү алсак болот. Маегиңизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Маалымат булагы Суперчекит KG.